Канадага баруунун эң оңой жолу. Канадага баруунун эң оңой жолу бул жүк ташуучу болуп баруу. Англисче айтканда truck driver, орусча дальнобойщик. Бул маалыматтарды мен Канаданын белгилүү англис тилиндеги сайттарынан топтодум. Эгер сиз дагы кыска мөөнөттө жогорку деңгээлде англис тилин үйрөнгүңүз келсе, анда 16 жана 17 апрелде жүрүп жаткан акцияга катышып, менин эң кымбат курсумду болгону сиз 5000 сомго сатып алыңыз жана 1 ай окусаңыз 2 ай белги. Ошондо сиз 2 ай окуп каласыз. Канададагы эң белгилүү сайттардын бири бул Indeed. Мына ошол сайтка кирип карасам, жүк ташуучулар үчүн 9556 вакансия жарыяланган. Бул бир эле сайтта. Канадада мындай сайттардан өтө көп. Буга чейин дагы мен Канада тууралуу видеолорду тартканмын. Ал жакта айтып өткөнмүн, Канаданын элинин көпчүлүгүн бул кары картаңдар түзөт. Ал эми жаштар болсо өнүккөн шаарларга көчүп кетишет. Ошондон улам жумуш күчү азайып барат дагы, жумуш күчүн чет өлкөдөн тартууга туура келет. Ал эми Канададагы эң керектелүүчү профессия бул жүк ташуучу. Ойлосоңуздар керек, поезд менен эле ташыбайбы деп. Жок, мисалы бизге жакын өлкөлөрдө, Орусияда негизинен поезд менен ташыйт. Ал эми Канада жана Америкада болсо негизинен жүк ташуучу унаалар менен гана ташышыйт. Эгер сиз жүк ташуучу болуп Канадага барып иштейин деп жаткан болсоңуз, анын эки жолу бар. Биринчиси, опыты жок жүк ташуучу. Ал эч жерде иштеген эмес. Мисалы үчүн Кыргызстанда дагы, Орусияда дагы, Канадада дагы эч жерде иштеген эмес, то есть опыты жок. Бирок жүк ташуучу болуп Канадада иштегиси келет. Экинчи, опыты бар жүк ташуучу. Эгер сиздин опытыңыз бар болсо бул сферада, анда сизде мындай проблема жаралышы мүмкүн. Водительский праваны Канадага барып кайрадан алышыңызга туура келет. Көпчүлүк эле ойлошот, ошол жака барып алмаштырып алсам болот деп. Жок, андай эмес. Бирок сиз через информационный сетка аркылуу же болбосо через ярмарка аркылуу жумушка кирсеңиз, анда жумуш берүүчүлөр сизге жардам бериши мүмкүн. То есть сизге жумуш берүүчү водительский право алганга жардам берет. Сиз Кыргызстанда отуруп эле, эгер Канадага барып иштөөнү кааласаңыз, Кыргызстанда отуруп эле резюмени тапшырып койсоңуз болот. Бирок ушул жерде аябай көп суроо жаралышы мүмкүн. Резюмени кайсы жака жиберем деп. Бул өзүнчө бир чоң тема. Эгер ушул видео 1000 лайк топтосо, мен ошол тууралуу видео чыгарамын, андыктан лайк коюңуз. Эгер сиз жүк ташуучу болуп иштеген болсоңуз, бул сферада опытыңыз бар болсо, сизде эч кандай проблема жаралбайт Канадага баруу боюнча. Сизде эки кичинекей проблема болушу мүмкүн. Биринчи проблема бул водительский право алуу, Канадага барып именно. Ал эми экинчиси болсо англис тили боюнча. Эгер сиз англис тилин жакшы билбесеңиз, бул да проблема болуп калат. Эгер сиз англис тилин жогорку деңгээлде үйрөнгүңүз келсе, анда менин курсума келип катышыңыздар. Бүгүн эртең мен 16 жана 17 апрель күндөрү акция жарыялап жатамын. Эң кымбат курсумду сиздерге болгону 5000 сомго сатамын. Бул курсту сиз 2 ай бою окуйсуздар. Мен болсо экранда телефон номерди калтырамын, ошол жака жазыңыздар. Ал эми опыты жоктор үчүн проблема болуп калат Канадага барып иштөө. Бирок анын дагы айласын тапса болот. Ал үчүн эмне кылыш керек? Биринчи эле кезекте туристский виза менен Канадага барыш керек болот. Сизге кандайдыр бир статус керек. Ал жака баргандан кийин сиз автошколага тапшырышыңыз керек. То есть сиз водительский право алышыңыз керек болот. Эгер сиздин англис тилиңиз өтө жакшы эмес болсо, анда сиз орус тилиндеги автошколаларга тапшырсаңыз болот. Ал эми баасы орточо эсеп менен 6500 Канада долларын түзөт. Жана сиз 6 жума окуйсуз. 6500 Канада долларынан сырткары сизде жеп ичкениңизге, баскан турганыңызга, жашаганыңызга дагы кошумча акча керектелет. Эң негизги нерсе, сиз автошколаны туура тандашыңыз керек. Канадада кээ бир автошколалар жумуш менен камсыздайт. Сиз ошондой автошкола табышыңызга туура келет. Эгер вдруг сиз андай автошколага кирбей калсаңыз, жумуш менен камсыздабай турган, анда сиз жумушту өзүңүз издешиңизге туура келет. Ал эми без опыта өтө кыйын болот, ошондуктан сиз автошколаны сөзсүз түрдө туура тандаганга аракет кылыңыз. Ал эми Канададагы жүк ташуучулардын орточо айлыгы 72592 Канада долларын түзөт.